Соттор жарандар ишенип адилеттик издеген адамдар, бирок көп учурда аларга коомчулук тарабынан нараазычылыктар арбын айтылып келет. Алар чыгарган чечим адам тагдырын өзгөртөт. Соттун таразасына түшүп калган адамдын тагдыры күтүүсүз кокустуктарга туш болгон мисалдар көп экенин президент Садыр Жапаров да белгилеген. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында соттун таразасына түшүп калган адамдын тагдыры күтүүсүз кокустуктарга туш болгон мисалдар көп. Кыргыз соту жаргылчак сыяктуу. Кокус ага түссөң андан оңой менен чыга албайсың. Мен ошол жаргылчактын кыйынчылыктарын бир нече жыл бою башымдан өткөргөн адам катары айтып жатам. Чынын айтсам, чынын айтайын, эгерде адвокаттардын жардамы болбосо, биринчи кезекте алардын моралдык колдоосу болбосо, сот иштеринде башка түшкөн кыйынчылыктардан чыга алмак эмесмин. Сотторго болгон ишенимди кайтаруу максатында соттук укуктук реформа жүргүзүлүп келет. Кылмыш иштерин караган Октябрь райондук сотунун судьясы Нурлан Исенбаев акыркы жылдары сот тармагына жаңычылдыктарды киргизүү аракети көрүлүп жатканын айтат. Өзүңүздөр көргөндөй, ар бир залдар өзүнчө жабдуулар менен жабдылган. Бүгүнкү күндө процесстин жүргүзүүдө санариптик камералар, ошондой эле жүргүзүү протоколдорун түзүүдө жеңилдетүү максатында ал бир санариптик жабдуулар колдонулат жана тийиштүү тартипте жактарга берилет. Бүгүнкү күндө шаардык, облустук, райондук жалпы 177 сот залы бар. Азыр анын 157си аудио-видео байкоо менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн райондордогу, жергиликтүү сот деп мисалы үчүн областтык жана райондук сотторду айтабыз да. Мына ушул жергиликтүү соттордогу сот процессин каалаган жаран көрө албайт. Биз аны ачык айтышыбыз керек. Ал эми Бишкек шаарындагы жана Ош шаарындагы ошондой эле кээ бир областтардагы болуп жаткан сот процессин жаран көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Сот процесси болуп жаткандагы видео берүүлөр түздөн-түз көрсөтүлсүн десек, анда биз ошол сот системасындагы техникалык жагдайларын чыңдашыбыз керек. Калган сот залдарына аудио-видео байкоо ушул жылдын соңуна чейин орнотулуп, материалдык техникалык базасы чыңдалат. Ал эми жарандык иштерди караган залдар атылган жабдыктар менен камсыздала элек. Бул реформанын алкагында ишке ашырылмакчы. Эми аудио-видео жазуулар жарандык иштери боюнча колдонула баштаса, бул абдан эле тараптардын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда абдан эле жакшы болмок. Себеби дегенде тараптар өзүнүн сот отурумунда кандай сөздөрүн келтиргендиги бардыгы жазуу түрүндө, аудио жазуусу түрүндө калат. Азыр сот адилеттигинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу милдети турат. Президент Садыр Жапаров буга чейин укук коргоо жана сот иштерин өркүндөтүү боюнча кеңештин биринчи жыйынын өткөрүп, атылган тармакты түп тамырынан бери өзгөртүү керектигин белгилеген. Реформалардын натыйжасында сот системасынын жарандарга болгон мамилеси өзгөрүшү керек. Ал эми адам укуктарын коргоону мыйзамдар аркылуу негизги критерий катары белгилеп, сот системасын жөнөкөй жарандар түшүнгөн, ачык жана жеткиликтүү бийлик бутагына айландыруу зарыл. Учурдагы кодекстерди жана мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иш аракеттердин жүрүшүндө ведомстволук амбицияларды эмес, жарандын, ар бир конкреттүү адамдын кызыкчылыгын жогору коюш керек. Башкача айтканда, сот реформасынын алдыдагы этабынын ыйык милдети адамдын үстүнөн болгон сот ишин адам үчүн сот адилеттүүлүгүнө айландыруу. Сот реформасынын эң артыкчылыктуу багыттарынын бири жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатуу жана коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу. Сот бул чындык жана калыстык экенине жетишүү. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала Той 24.